Улуттун жүзүн спорт менен маданият таанытаары анык. Бул багытта Бириккен Улуттар уюмунун 2013 жылы 23 августта эл аралык спорт күнү деп жарыялап, ал эми өлкөбүздө 2014 жылдын 11 январдагы өкмөттүн токтомуна ылайык 6 апрель дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнү катары белгиленген. Учурда Ош шаарынын мэриясынын алдындагы аталган комитет өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп, республикалык эл аралык деңгээлдеги өткөрүлгөн мелдештерге катышып, алдыңкы көрсөткүчтөрдү багындырууда. 2015 жыл ичинде биздин жалпы Ош шаары спортсмендери 79 алтын медаль, 80 күмүш медаль, анан 120 коло медалдарга ээ болушту. Анын ичинен 5 эл аралык чемпионаттарга Кыргызстандын 11 жолу биринчилигине катышып, ошол медалдарга ээ болушту. Ош шаарынын аймагында дене тарбия жана спорт мекемелеринен 1 стадион, 32 спорттук залдар тургундарды тейлеп келүүдө. Ал эми комитет алдында 5 спорттук мектепте оюндардын 21 түрү боюнча турнирлер уюштурулуп, 6500гө жакын өспүрүмдөр, студенттер машыгып келишет. Негизи спортсменди өстүрүш үчүн көптөгөн ошондой мелдештерге жөнөш керек. Качан ошол спортчу ошол бир гана машыга бербей, ошол мелдештерин өткөндө ошондо гана өсүп болот да. Биз азыр аракет кылтабыз, мына Рио-де-Жанейрода өтө турган олимпиялык оюндарга лицензияны алыш үчүн азыркы учурда боксерлорубузду лицензионный турнирге жөнөтөйүн деп атабыз, Кытайда болуп өтө турган. Бүгүнкү күндө болсо спортчуларга ар тараптан колдоо көрсөтүлүп, чет өлкөлүк машыктыруучулар менен тажрыйба алмашып, дүйнөлүк деңгээлге жеткирүү башкы максат. Мына апрель ичин айтсам, апрель ичинде бизде Кыргызстандын чемпионаты өтөт, Ошто таэквондо боюнча. Бул Ошто өтүп атканы биринчи жолу. Бүт 7 область, 2 шаар келет. Казакстан, азыр заявкалар келет, Молдовадан да. Билбейм, эгерде аларда мүмкүнчүлүк болсо келишет. Дени сак улут, өнүккөн өлкө демекчи, сергек жашоого үндөгөн спорттун кайсыл гана түрү болбосун, өлкө намысын коргогон патриот, жыгаан улан кыздар тарбияланып, келечекте дүйнө элине, Кыргызстан жерин, кыргыз элин таанытууга ишеним чоң. Дене тарбия жана спорт күнү менен бүт спортсмендерди жана жергиликтүү калкты куттуктайм. Улан Мамашеров, Эмилбек Каныбеков, Илим Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.